Саламатсызбы Нургүл. Бүгүн биздин инфосессияга кош келдиңиз. Саламатчылык. Маалымат сессиясы бул биздин келе жаткан программа боюнча тегүүчү бизнесте алек болгон кишилерге арналган программа. Сиз микрофонуңузду өчүрүп турсаңыз. Кыскача мен айтып кетейин, биз бүгүнкү максат программа боюнча маалыматты биз беребиз, анан кийин сиз суроолорду бере алсаңар болот бизге ушул программа боюнча. Бирок биринчиден биз ПИК жөнүндө кыскача маалымат берип кетейин. ПИК деген ким, кандай уюм? Бул ПИК Бишкек бизнес инновацияларды өнүктүрүү борбору. Башка сөз менен айтканда, Кыргызстандагы орто жана чакан бизнестерди ар кандай жолдор менен колдоо. Биринчиден бул билим, тренинг, анан консультация аркылуу. ПИК Бишкектин директору Искендер Шашеев, бирок бүгүн бул сессияга катыша алган жок. Менин атым Данияр, программалардын менеджери болом. Бул жерде менин кесиптештерим отурат дагы. ПИК эмне кылат? Биринчиден биз жогоруда айтып кеткендей, инкубация жана акселерация, булар мондай тренингтерди, менторство жана консультацияларды берет ар кандай бизнес темалар боюнча. Андан кийин биз дагы мен айтып кеткендей тренинг, семинар жана вебинарларды өткөзөбүз. Биздин эл аралык байланыштарыбыз бар. Америкада партнерлорубуз бар, Англияда партнерлорубуз бар. Жана Тажикстанда дагы ПИКке окшогон уюм бар. Биздин өзүбүздүн онлайн платформабыз бар. Онлайн платформада көптөгөн бизнести башкаруу боюнча маалыматтарды таба алсаңар болот. Дагы бир биздин кызматыбыз бул инвесторлор менен биз мындай байланышты түзүп бергенге биз жардам беребиз биздин катышуучуларга. Биздин программалар бул деген курстар. Башкача сөз менен айтканда, ушул убакытка чейин биз 7 программаны өткөздүк. Анын ичинде аялдар үчүн өзүнчө программа болгон, мигранттар үчүн, анан бул уже бизнеси туруктуу болгон, жаңы деңгээлге өсөм деген бизнесмендерди дагы окуттук. Андан кийин электронный коммерция боюнча дагы программаларды кылдык. Азыр болсо ошол швейниктерге, өзгөчө швейниктерге экспортко чыгам же ушул убакытта экспорттоп аткан, бирок дагы да көбөйтөм деген, кардаларды көбөйтөм деген бизнесмендерге арналган бир программа. Аны кыскача мен айтып кетем кийин. Азыркы учурда бизде ушул убакытта инвестицияга даярдоо деген программа өтүп жатат. Анын ичинде бир 13 киши катышып атат. Экспортко даярдык, тигүү өнөр жайын колдоо программасы азыр как раз биз набор жүргүзүп атабыз, алып атабыз заявка. Биздин бул программалардын тышында биз ар кандай чараларды өткөзүп турабыз. Бунун ичинде предпринимательдарга арналган дүйнөлүк чемпионат, форумдарга катышып турабыз. Андан кийин биз предприниматель уюштурган чоң бир форумдун партнеру болгонбуз. Анын ичинде Кыргызстандан, Россиядан, Казакстандан чоң бизнесмендер келип спикер болуп кетишкен. Вебинарлар жөнүндө айтып кеттим. Биз ар жума сайын вебинар өткөзүп турабыз ар кандай темалар боюнча. Башка мамлекеттерден дагы спикерлер келип сүйлөп турат. Биздин бүтүрүүчүлөр ушул убакытка чейин 130 бүтүрүүчүнү чыгардык программаларыбыздан. Анын ичинен бизде дагы менторлор дагы бар. Азыр менторлор бул тажрыйбалуу бизнесмендер же тажрыйбалуу эксперттер бизнесмендерге жардам берет. Кеңеш катары же бир жол көрсөтөт же жаңы бир кишилер менен тааныштыра алат, партнерлор менен. Биздин командабыз
Биздин командабыз 4 кишиден турат. Ошол Искендер Шашеев директор, Данияр Усенов, мен, Назгүл Токтоназарова, ушул жерде азыр жана Элнур Алмасканова. Тажрыйбалуу бир команда, дайыма ушул ишкерлерге жардам бергенге даярбыз. Эми программага өтсөк, азыр 1 мүнөт. Программа боюнча маалымат. Так. Көрүнүп турат, слайд көрүнүп атабы? Ооба, көрүнүп атат. Бул программанын максаты эмне? Биринчиден, бул керектүү билимди алуу. Азыр тигүүчүлөр, швейный бизнес өнүгүп атат. Экспортко чыгам деген швейниктер көбөйүп атат. Бирок көп швейниктердин проблемалары бар бул жерде. Билим жетишпейт, маркетингден билим жетишпейт, электронный коммерциядан билим жетишпейт, же могу экспорттоо правилалары, эрежелери күн сайын алмашып турат. Ошонун баарын дайыма үйрөнүп туруш керек. Ошон үчүн биз ушул программаны жасадык. Андан кийин жеке консультациялар да болот. Кене ар бир ишкердин өзүнүн бир жеке проблемалары бар, бизнеске байланыштуу. Ошол проблемаларды консультация аркылуу чечкенге аракет кылабыз. Бул программабыз, курсубуз гибрид формат, онлайн форматында болот. Zoom аркылуу, азыр ушул Zoomга чыктыңыз. Тренингдер дагы, консультациялар дагы ошол Zoom аркылуу болот. Бирок эгерде шарттар болсо, мисалы үчүн пандемия, вирус азайганда биз балким кээрки встречаларды офлайн кылабыз. Группада 20-25 чейин максимум кишини пландаштырып атабыз. Көпчүлүгү ошол Бишкектен болот, бирок региондордон дагы тапшырсаңар болот. Күн тартиби, расписание, курстун расписаниясы биз 15 ноябрдан буюрса баштайбыз, понедельниктен 24 декабрга чейин. Тренингдер, лекциялар понедельник, вторник болот, саат 4-төн 6-га чейин. Ал эми консультациялар жана коучингдер среда, пятница, индивидуальный, ар бири менен өз убакытты тандап, күндү тандап, ошол убакыттын ичинде, 1 сааттын ичинде сиз жолугуп турасыз, ар бир жума. Ким бул программага тапшыра алат? Биринчиден, бул программага тапшыруу үчүн силер ушул тигүү тармагында болушуңар керек. 12 айдан кийин эмес иш жүргүзүшүңүз керек. Андан кийин киреше болуш керек. Бирок кирешенин лимити бар, 30 миллиондон ашпаш керек жылына. Ишканаңызда 50дөн ашпаган киши иштеш керек. Расмий түрдө ишканаңыз катталыш керек. Патент жолу болобу, же ОСО маанилүү эмес, главное ошол бир ошол катталган бир факт болуш керек. Андан кийин товарларды экспортко чыгарам деген ниет болуш керек жакын арада. Дагы эң маанилүү нерсе, программа онлайн болгон үчүн силер техника жагынан даяр болушуңар керек. Ноутбук, телефон, интернет камсыздашыңар керек. Анткени ансыз бул программага катыша албай каласыз. Программаны биз кыргыз тилинде пландаштырдык. Материалдар жана тренингдер кыргыз тилинде болот, бирок биз азыр орус тилинде дагы мындай кээбирки балким терминдер кыйын болот которгонго, ошондуктан кээбирки бир материалдарды орус тилинде эле кылабыз деп пландаштырып атабыз. Аралаш болот. Бирок ким кыргызча, мисалы үчүн орусча проблемасы болсо, кыргызча дагы материалдар же тренерлер, кыргызча сүйлөгөн тренерлер болушат.
Тандоо этаптары, бул программа акысыз, эч мындай бир акча төлөбөйсүз, бирок бул программага өтүш үчүн бир тандоодон өтүшүңүз керек. Анткени ар кимди ала бербейбиз. Азыр заявкалар келип атат. Ош 20 максимум 25 чейин ала алабыз. Бул кандай тандалат? Биринчиден заявкаларыңарды карап чыгабыз. Жакшы туура толтурулган заявкаларды, анан биздин баягы башта айтып кеткен критерийлерге ылайыктуу болсо, ошолорду алабыз. Андан кийин интервью этапы болот. Интервьюда биз жолугуп, силер менен сүйлөшүп, 10-15 мүнөт. Андан кийин биз уже чечим алабыз, силерди кабыл алабыз. Бирок кабыл алгандан кийин дагы бир аз документтерди текшеребиз. Паспорт, анан копия паспорта, бизнес регистрация. Андан кийин уже группага киресиңер и окуу башталат. Кайсы темалар? 7 тема болот, 7 тренинг. Биринчиден биз маркетинг жана сатуу жөнүндө талкуулайбыз. Мисалы үчүн Россия, Казакстан же Европа өлкөлөрүнө чыгыш үчүн кардарларыңарды жакшы таанышыңар керек, билишиң керек, алардын талаптары эмне, ушунун баарын кандай жүргүзөт, анализ кандай жүргүзүлөт. Бул ушул модульда каралат. Андан кийин цифровой маркетинг, электронная коммерция. Өзүңөр билгенде азыр Instagram, Wildberries аябай популярдуу. Ошол платформалар кандай иштейт, кандай аккаунт ачыш керек, кандай сүрөт тартыш керек, кандай реклама кылыш керек, ошонун баарын ушул экинчи темада талкуулайбыз. Финансылык башкаруу, учет. Ар бир товарды экспорттогондо мындай биринчиден каражат канча кетет, канча пайда табам, ошонун баарын эсептеп чыгыш керек. Бул темада биз талкуулайбыз. Өндүрүш жана сапатты башкаруу. Азыр Россиядагы заказчиктер азыр сапатты талап кылышып атат, туурабы? Анткени азыр конкуренция аябай күчөп атат. Ошондуктан өндүрүш процессин кандай жүргүзүш керек, кандай сапаттуу кийим чыгарыш керек, кандай чыгарсак болот.